Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Сиздермен кайрадан Көк Бөрү каналы. Ошентип Астана шаарындагы 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталды. Бул чыгарылышта Көк Бөрү боюнча Мелдештин эң кооз 5 салымын жана Көкпар боюнча Мелдештин эреже бузулган 5 учурун көрсөтөбүз. Көкпардагы кооз салымдарды айтайын десек, ал жакта кооз салым болбойт экен. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Көк Бөрүдөгү эң кооз салым талашсыз түрдө Кыргызстан курамасынын жигиттерине таандык. 1-орунга Дастан Руслановдун сальто жасап киргизген салымы. Белдештин 1-турунда Кыргызстан курамасы Өзбекстан менен ойноп, жеңишке жеткен. Мына ошол беттеште Дастан ушундай керемет салымды жараткан. 2-орунда Бексултан Абдикалил уулу жайгашты. Финалда орун алган Кыргызстан-Казакстан беттешинде ал стартка ташталган улакты мыкты деңгээлде илип кетип, түз эле Тайгазанга барып, капталдап улакты ыргыткан. Төртчү камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. 3-орунду Нурдин Болотбековго бердик. Нурдин жекеме-жекеден улакты көтөрүп чыккан Ержан Тургунбаевден пас алып, Тайгазанга улак менен кошко кирип кеткен. Бул салымдагы Кыргызстан-Казакстан беттешинде болгон. Төртүнчү орунда Исхак Бекболот уулунун Өзбекстанга ыргыткан улагы. Ал стартка ташталган улакты 1-чи аракети менен ала албаса дагы кайра кайрылып келип, текени көтөрүп кетти. Андан соң улакты кучактаган боюнча Тайгазанга барып ыргытты. Бешинчи орунда кайрадан Дастан Русланов. Бул ирет жаш чабуулчу финалда Казакстандын Тайгазанына салым жасады. Бул жолу дагы Дастан стартка ташталган улакты дароо көтөрүп алып салым салды. Бонус катары Нурдиндин өзгөчө сальтосын көрсөтө кетели. Нурдиндин бул аракети салым болбой калса дагы укмуштуудай эпизод болду. Башы менен Тайгазандын капталына тийгени менен Нурдин эч нерсе болбогондой дароо туруп кетти. Эми жер улак же Көкпардагы финалдык беттештеги эреже бузууларга келсек, бул жерден өзүңүздөр көргөндөй жекеме-жекеде Эрсултан Айдархан уулунун мойнун кучактап алган. 2-чи эреже бузуу бул жерде Казак Манастын колунун тартып жаткан учур. Колунан тартып атпайбы? 3-чү эреже бузуу бул Кубантайдын салым салгандан кийин анын артынан кууп барып Улан Байтараев 2 ирет камчы менен ургандыгы. Төртүнчү эреже бузуу калыс жекеме-жекеде казак улакчысы улакты көтөргөндөн кийин ышкырыкты жаңыртканы. 5-чи эреже бузуу бул кыргызстандык улакчыны атаандаштары тизгин менен муунтуп жаткан учурун дагы көрсөк болот. Ошондой эле бонус катары казак калысы Өмүрбек Эсен уулу менен Эрлан Төлөбековдун ыргыткан улактарын эсептебей койду. Ал эми казактардын бардык ыргыткандарын эсепке алып жатты.